Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн бизге Ош биздин Ордолуу Ош жергебизден эжекебиз келди. Себеби сентябрда бизден лечение алып кеткен. Азыр эми повторный дагы алайын деп келиптир. Значит, жашыңыз канча деже? 60-тасыз, э? Так, сиз күзүндө кандай лечение алгансыз менден? Күзүндө мен ушул сизден болгон комплексный леченияны алып келгенмин. Массаж алганмын, перекис алганмын, сүлүк курт алганмын. Бардыгын алып ушул этип. Анан сиз үйдөн жасай тургандарды дагы өзүңүз жасадыңыз, э? Көйнүгүлөрдү жасап. Сиз 5 көйнүгүн жасап жүрдүңүз, тамакты жөндөдүңүз, кандай жүрдүңүз? Жакшы жүрдүм. Мен себеби өзүм аябай оор сезип келгенмин. Кычышат элем, тынбай, кычышканда уктай албайт элем, тырманып. Анан мен бул жерден ошо леченияны алып кеткенден кийин сергек болуп калдым. Өзүм аябай сергек сезип, кыймылым дагы жакшы болуп, мен аябай тез чарчайт элем. Чарчоолорум жоголду. Ушунчалык өзүмү жакшы сездим. Анан Аллага шүгүр айтып, силерге рахмат айтып, силер себепчи Алла Албетте, бардык нерсе биринчи айта Алла өзү шифа берүүчү, силер себепчи болдуңар. Мен ушунчалык жакшы болуп калдым. Буттарым тарталбай калат элем. Кечинде эртең менен турганда дем албай турат элем дагы, кечинде ушунчалык кыйналат элем да. Азыр жок, Кудайга шүгүр болдум дагы. Ушундай жакшы жүрүп, шартка жараша Бишкекке келип калганыма байланыштуу дагы бир көрүнүп лечение алып кетейин деп келдиңиз, э? Демек, сиз перекисти көбүрөөк жардам берди деп сиз ошону ойлоп атасыз, э? Абдан жакшы. Демек, урматтуу мекендештер, биз эми пандемиядан бери, 3 жылдан бери ушул менин натуралдык ыкма менен дарылап, дайым эле келет, лечение алышат. Анан экинчиге келгендер эми келип атышат да. Анан ошон үчүн мен мына сиздин жакшы болгонуңузду чыгарып коеюн деп ушу видеону тартып атабыз. Абдан жакшы. Мен билесизби эмнени айтат элем? Чындыгында адам өзүнүн ден соолугун ойлосо, адам өзүн жакшы көрсөчү, ошол мен айтканды жасап атат да. Мен ошол жасаган адамга рахмат айтат элем да. Биз кыргыз эли эринчек болуп атабыз да. Эринчек болуп жасабай коюп атабыз. Мен берген 3 барактын ичиндеги нерсени жасабай коюп эле анан мен жакшы болбой атам дей беребиз да. Демек, эң биринчи жакшы болуш үчүн көбүрөөк адамга байланыштуу болор бекен барыбир, э? Өзүнөн аракет болуш керек. Мен силерге рахмат айтам. Алла ыраазы болсун, ишиңер илгери болсун. Эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Коллективиңиздерге дагы рахмат. Ушул Алла ыраазы болсун. Рахмат. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн мына эжекебиз башында айтып кетти, комплексный лечение бардыгын колдонуш керек. Үйгө берген 5 көйнөгүнү, суу ичкенди, тамакты, ичиңизди айлаганда, сиздин ичиңиз качып эле качпайбы? Менин ичим өтчү эле, катыгандын ордуна. Тез өтүп кетип, ич өткөндөн кыйналчу элем. Мен бая комфортный кастровый масланы ичкенден кийин ичим тазаланып, ошол ич өткөгө орун алып келиним дайым сурайт. Апа, баягы ич өткөдөн кутулдуңуз сиз депчи. Эң сонун ичиги тазалагыч бул качан адамдын ичи өтүп кетет? Эгерде өт башчысы, урматтуу мекендештер, мына ушул жерден как раз көрсөтө кетейин, мына карагыла. Өттүн ичегиге койгон жери бул Одди деген киши ачканда, ошон үчүн бул жерде сфинктер деп коет, мындай ачылып жабылып тура турган нерсе. Ушул сфинктер Одди көбүнчө 90% адамдардын бул мындай кыжалат болгондо, сыгылганда, капа болгондо бул мынтип жыйылып калат. Ошондо түшпөй калганда адамда ич катуу болот. А сиздики где-то бир адамдардын 10% ал ачылган боюнча катып калат да. Көрдүңүзбү? Ачылган боюнча катып калганда постоянно эле капать эте берет да. Дайыма тамчылай берет. Өт ичегиге дайым тамчылай берет. Тамчылай берген адамды ич өтө берет. Тамак ичсеңер ажатканга чуркай берет. Тамак ичсеңер ажатканга чуркай берет. Эми баягы отравление болгон ич өтүүдөн башкача бул. Бул жөн эле жейсиң, кадимки эле жейсиң, кадимки эле барасың. Бирок бир күндө 2 жолу 3 жолу чуркай бересиз да. Бул деген сиздин ушул сфинктер Оддиңиз ачылган боюнча катып калган.
жабылган боюнча катып калганда анда адамдар запор менен ич катуу менен кыйналмак да. Демек сизге биздин висцерал массажыбыз, сиздин ушул жериңизди висцерал массаж менен, курсакты түртүү менен могу жерди кан айлануун жакшыртып, бул ушул келип аткан трубканын булчуңдарын жакшы иштеттик да. Анан өзүңүз дагы үйдөн дайым ошону жасап турдуңуз да. Ошон үчүн бул ордуна келди. Демек жакшы болуш, айыгыш бул көбүрөөк бар адамдын өзүнө байланыштуу болот да. Өзүнө көбүрөөк байланыштуу болуп, ушу мен айткан нерселерди көбүрөөк жасаш керек. Биз ошого жардам кылып, ушул биз айткан методдорду колдонупсуз. Азаматсыз, Кудай сизге ыраазы болсун. Көрдүңүзбү? Ар бир пенде өзүн сүйүш керек да. Өзүн сүйүп кой, мен мына органым жакшы иштесин, муну тандап жейин, мунда кыйналбайын деп ошондо гана адам оорубайт экен. Урматтуу бейкендештер, мен сиздерге бул эжекемдикинде сабырдуулук, ушул эжекемдикинде күнүгө жасай турган, көнүгүүлөр жасай турган мындай адамдагы эмгекти каалайм. Эмгекти каалайм да. Сиздерге ден соолук каалаймын. Саламатта болуңуздар.